Тарыхчы жана санжырачы, этнопедагог, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Жоошбай Каримовдун Маргун тарыхы аттуу китеби жарык көрдү. Анын бет ачаары бүгүн Борбор калаа Бишкекте өтүп, ага мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана илимий кызматкерлер катышты. Автордун айтымында китепте Маргун айылы жана ал жайгашкан чөлкөмдүн тарыхы, аймактан чыккан белгилүү инсандар тууралуу маалыматтар камтылып, аны менен бирге көптөгөн жылдардан бери чогултулуп келе жаткан тарыхый табылгалар боюнча илимий эмгектер кирген. Китеп 500 нускада басылды. Автор Жоошбай Каримов Лейлик районундагы Маргун айылында тарых сабагын окутуп, өзү иштеген орто мектепте музей ачканга жетишкен. Азыр аталган жайда чөлкөмдөн чогултулган 2000ден ашык баалуу экспонаттар бар. Мына ушул тарых китебинин эң башкы эле максаты бир эле айылдын үлгүсүндө бүткүл өлкөбүздүн тарыхын чагылдырып көрсөтүү болду. Өзгөчөлүктү айта турган болсоң, тарыхты эссе түрүндө, эссе жанрында жаздым. Ушу элге сиңеби, өлкөбүздөгү тарыхтын ар бир этаптары ушул биздин айылда деле өткөн экен да. Ошону бардык элдер өткөргөндө биздин айылдагы эл да ошону баштан өткөргөн экен. 39 жылдан бери бул киши ушул тарыхты изилдеп, ошол эле учурда мектепте орто билим берип балдарга агартуу иштерин жүргүзүп келе жатат да. Катуу шарт кыйын кишилерди, оор шарт кыйын кишилерди жаратат дегенге макулмун. Агай ошол жашоодун кыйынчылыгына карабай, айлыктын аздыгына карабай, балдарга эмгек билим берүү, тарбиялоо менин милдетим деген принципте эч кылчактабай, жумушун таштабай эмгектенип келе жатат да.